Ош облусунун тургуну Бактыгүл коомчулуктун жардамына муктаж. Ал аты жаман оору менен жабыркап, чет өлкөдө персадка костного мозгу операциясын кылдыруу керек. Ошол себептен сиздерден жардам сурап турган кези. Мен да өз каным менен жашагым келет. Өз каным менен элдей болуп жашагым келет. Балдарым эми чоңойгон. Мен Адамбаева Бактыгүл. Мен ушу өзү өзгөндүн кызымын. Ушу Карас районуна турмушка чыкканмын. Мен ушул Ош областынын Карас районунда жашайм. Ушу МДС оору менен 1,5 жылдан бери ооруйм. Жакшы боло албай атам. Барам 1 ай ушул кан куйдурам, тромбоцит куйдурам, 1 ай жүрөм. Барган сайын бул оорум тездеп 1 ай эмес 15 күндө кайталана турган болуп калды. Эми бул оорудан сакайыш үчүн чет мамлекетке барып пересадка кылыш керек экен костный мозгту. Ошондо гана жакшы болосуң дейт. Бир жолу ошол экен. Эми мен ал жака барганга 35 000 40 000 доллар пул керек болуп атат. Мен ага каражатым жетишпейт. Ошого сиздерден суранып. Мен да өз каным менен жашагым келет. Өз каным менен элдей болуп жашагым келет. Балдарым эми чоңойгон. Барбайын десем элим журтум ушу кайрылып койсоңуздар, мен да ошол жака барып жакшы болуп келип ушу элдей болуп багыла больницага барбай жашап калсам дейм. Кыздарым жардамыңарды аябагынайым. Ошого жардам берип койсоңуздар. Бул операция кеминде 30 000 доллардан ашык каражат кетет. Мындай көп каражат өздөрүндө жок болгондуктан минтип сиздерге кайрылып турган кези. Бактыгүл эненин жакындары, бир туугандары, айылдаш комушулары жардам берүүгө чакырат. Ушу 1,5 жылдан бери ушу сиңдим жакшы боло албай атат. Ушул жакшы болуш үчүн Индия өлкөсүнө барып пересадка болуп келиш керек экен. Элим, журтум, боорукер элим жардамыңарды аябагыла суранам силерден. Сиңдим жакшы болуп кетсин. Assalamu alaikum, кайрымдуу кыргыз элим. Биз ошол эженин сакайып кетишин көптөн үмүт кылабыз. Ошон үчүн чет өлкөгө аракет кылып атабыз. Өзүбүздүн дагы сиздердин да жардамыңыздарга муктажбыз. Жардам болуп ушул чет өлкөгө барып ушул оорудан арылып келсе өтө кубанычтуу болот элек. Биз bunday ооруларды угуп көрүп эле жүргөнбүз, бирок өзүбүздүн башыбызга келгенде өтө оор экен, кыйынчылык жаратат экен. Бул оорудан ошо арылуу бир гана чет өлкөдө болгондуктан ошого аракет кылып жардам сурап атабыз. Мурда деле биз мен деле мындай видео роликтерди көрчү элек, бирок ар кимдин башына келгенде өтө оор экенин түшүнөт экенсиң. Кайрымдуу элден жардам сурайбыз. Ушу эжеме айыктырып ушу небере көрүүгө же болбосо ушул узагыраак жашоого үмүт кылабыз. Алдын ала рахмат. Assalamu alaikum, ошо кайрымдуу боорукер кыргыз элим силерге кайрылып атабыз. Ушу менин жубайым 1,5 жылдан бери ушу катуу ооруга чалдыгып, аппаратарга, ооруканаларга жатып, аракетти кылдык, анан айласы айла болбой. Ушу сиздерге элге кайрылып отурабыз. Бул ооруну айыктыруу үчүн чет өлкөгө барып дарылап келиш керек экен. Ал үчүн көп акча каражаты керек экен. Ошон үчүн боорукер кыргыз, кайрымдуу кыргыз элиме кайрылып отурам. Жардамыңызды берсеңиздер, Алла шифасын берсе, силерди себеп кылып, силерге чоң ыраазы болгон болот элек. Алдын ала силерге Алла разы болсун, ыраазычылык айтам. Рахмат. О, эшкем ата түкүш балам
Elim birge, jerim birge. Suyup kuyup alganбыз bu gelinde. Ama Allah'ın bergen dert eken. Allah şifasını versin. Siler sebepkер bolgula balam. Jardamыңар bolsa, ayabastan eme şu ayaş geldim. Jardamыңар da ayabay jardam bergene sata bolayın derim. Jardamың şuntup gelip koyuңarga rahmat. Em golubuz kel ayıl boyunca eme alı jetkендер берип атат, alı жетпегендер эме өзү билип. Азыр эми ушундай заман, ар ким өзүнүн тапканын жемей болуп атат да. Жардамыңар да аябагыла балам, жакшы окушу келдим. El катары жашап, el катары жүргөнгө Алла буйрук насип кылсын, Аллах бар. Телевизион кошунасымын. Кыргыз элим ушу сиздерден сураныч, ушул эжеге жардам берип коюңуздар. 1,5 жылдан бери ооруйт. Индияга барып ушу пересадка кылыш керек экен. Сиздерден сураныч, жардамыңыздар даягыңыздар. Ушу көптүн катарында жакшы болуп кетсин. Ушул эже дагы бир дубал кошунасымын мен. Şu jardamыңыздар даягыңыздар. Сиздерден сураныч. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы, кыргыз элим ушу. Катыгыраак. Мен өкүл кызым ушу 1,5 жылдан бери ушу катуу ооруп, ушу ооруга чалдык алып, айыга албай жүрөт. Ушуга Индияга барганга көп акча керек экен. Бул акчаны топтогонго өзүбүздө мүмкүнчүлүгү жок. Ошо элден кайрылып кетем. Оларыңа жардамыңарды берсеңіздер, сакайып кетишине Тилектешпиз. Ким эле мындай ооруну тилеп алсан, коомчулуктан жардам сурап кайрылбайын десе, жашоо таттуу жашагысы келет. Андыктан көзүнөн кайгынын жашы төгүлгөн энеге кайдыгер карабай, колубуздан келген жардамыбызды берели.